Учурдун дубасын мисалы азандын дубасын кол көтөрбөй эле дуба кылса болот дейт. Ошол канчалык деңгээлде чын? Мечитке көпчүлүгү азан дубасын кол көтөрүп кылышат. Кандай кылган жакшыраак? Кол көтөрбөй кылсаңыз деле болот. Азандын дубасы Аллахумма робба хади да дубаны айтуу сүннөт. Кол көтөрүү сүннөт эмес. Мечитке кирип атканда мечиттин дубасын окуу сүннөт, кол көтөрүү сүннөт эмес. Кирип атканда ажатканага кирип атканда дубаны окуу сүннөт, кол көтөрүү сүннөт эмес да. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Кээ бир учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол көтөрүп дуба кылат эле. Азандын дубасында мисалы кол. Кээ бир адам мисалы кол көтөрүп койсо эчтеке эмес, бирок ушуну сүннөт деп ишенбесин да. Сүннөт дубаны окуу. Түшүндүңүзбү? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Шымдын ылдый томуктан өйдө кийиш керекпи? Шымдын ылдый томуктан өйдө кийиш керекпи? Же томуктан ылдыйбы? Хадис бар экен, ошону жакшы түшүндүрүп берип коесузбу? Бар. Өткөндө деле айткан элек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, буну исбал деп коет, исбал деп. Буну кыямат күнү Алла Таала рахмат назарын салып айтат кишиге деген. Демек, томуктан ылдый сүдүрөп жүргөндөргө рахмат назарын салбайт деген. Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху түшүп калчу да, изар деп коет, мындай алдына байлаган немени. Ихрам байлап жүрбөйсүздөрбү? Ал ошондон кайра эме кылып калчу. Бул текеберликтин себебинен боло турган болсочу, бул харам. Бие капарлыктын себебинен болсо макруh болот. Ошон үчүн иншалла ошондой кичине адам мейли шым болсун, хорошо? Же болбосо арабтарда узун кийим жүрүшпөйбү кийимдер? Ошондой кийим болсун, абая же болбосо башка кийим, өздөрү сүннөтү же чепкен болсун, айырмасы жок, томуктан ылдый сүдүрөгөн болбойт. Парыз намаздан кедемзе түшүп калса киши көтөрүп кое. Ал эчтеке эмес. Атайы ошондо эмне болду? Исрафка да кирет бул. Не кирет? Шарият караңыз, ушунча исрафты ham ора көргөн эмес да. Анан көрөк ошолорду башкага берсе бүтө эле ана. Шариятыбыз ушунчалык машаалла кереметтүү дин да. Даже дарыянын түбүндө туруп исраф кылганга акыңыз жок да. Суу көп экен деп эле ура. Жок. Ошол жерде да исраф болбойт. Суу агып атат го мынанча бардыгы. Жок, ошонсо да бирок сизге өкүм берилген. 3 жолу жуусаңыз шарапат, 4-үчүсү исраф деген. Күнөө деген. 4 жол жуйдурган болсоңуз эмне дегени? Күнөө. Ким 3төн ашыра берди? Зулумду кылды, аша чапты деп берген да. Караңыз. Болсо дарыянын түбүндө отурасыз. Күмөн сүрөсөк ал бул бөлөк нерсе. 2би, 3би деп калсаң да бир жолу алып коюң, эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Парыз намаздан кийин сүннөт намаз сразу турабыз го, бирок кээ бир адамдар парыздан кийин зикир кылат. Кайсынысы туура хадисте айтып түшүндүрүп бериңизчи. Экөө тең боло берет. Бирок жакшыраагы кыска дуа кылып туруп кетиңиз. Бизде Ханафи мазхабтагы бизде китептерде келет, кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт келе турган болсо, анда кыскараак дуа кылып, Аллахумма а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик, Аллахумма нас'алука al-huda ва at-tuqa ва al-afafa ва al-ghina. Жана башка кыскараак дуа кылып туруп кетиңиз, сүннөттү көп кечиктирбеңиз. Себеп дегенде мындай. Кээ бир хадистерде келет, ар бир фарыз намаздан кийин дейт да. Аятаны курси, зикирлер, тияк-бияктан бул мааниси мындай. Биздеги пешим бар го, ошо сүннөттөрү менен биригип толук намаз да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн ошон сүннөт бүткөндөн кийин анан кийин акырындан кылабыз. Демек, будан талаша берип, жөнүндө жумурткадан кыр издегенин кажети жок. Ошон үчүн кээ бирлери фарыздан кийин отуруп алып зикир дуаларын кылып анан турушат. Кээ бирлери болсо сүннөт окуп бүткөндөн кийин зикирлер дуаларын кылышат. Мейлиби? Бирок жакшыраагын айтып коеюн. Бул жакшыраагы сүннөттү окуп бүткөндөн кийин зикир дуаларды толтуруу. Каза орозолорду кармаган жакшыбы же нафил орозонубу? Каза менен нафилди чогуу ниет кылып кармаса болобу? Туугандар, кимдин мойнунда каза болсо каза кармасын. Ага нафил кармаганга шариаттын тарабынан уруксат да берилбейт. Каза намазы барлар каза намазын окуп берсин. Ага нафил окуганга шарият уруксат бербейт. Бир фарз да бул. Нафилди кое туруңуз ал. Эрте кыямат күнү Алла субхана ва таала нафили бар бекен карагыла, тиякты толуктайланамана деп ай. Мунун аркы фарызы болсо нафилин карайбы? Таптакырда фарыз окуса нафил менен иш чечилбейт, билип коюң. Нафил эч кандай милдеттүү эмес. Кылсаң фарыз, сооп, кылбасаң эч кандай күнөө эмес. Эч кандай сурак-бурак жок буга. Фарызга сурак. Кылсаңыз улуу сооп аласыз, кылбасаңыз чоң күнөө.
Эми убагында окубай калдыңызбы? Биринчи казасын окуңуз. Орозонуку да ушундай. Мынакей орозо келатат го, Рамазан айы болсо да туугандар. Кимдин каза орозосу болсо сразу кармасын. Аялдар болсун, эркектер болсун. Акыркы 2 күн кармабай, ага чейин кармай берсин, мейлиби? Шектенмесе шек күндөрү кармабай эле койсун да, 1 күн даже. Так, экинчиси, кимдин каза орозолору, намаздары бар го, баштасын. Зекеттерин берип бүтө элекпи, сырас берип, Рамазан киргенге чейин берип алсын. Туугандар, иншалла Рамазанга таза кирейли. Алхамдулилlah даярданып кирейли. Эптеп-септеп урган бойдон кирип кетпейли. Бар жакшынакай ишер мунулардын баардыгы. Так, мурун жаштыгында эч бир себепсиз 18, эмне да бир суроо бар. Эмне деди? Каза менен нафилди чогуу ниет кылып кармаса болот. Жок. Каза менен нафилди экөө чогуу болбойт. Мисалы нафилде кармап атат, казадагы кармоо экөөнү тең ниет кылып кой. Жок, бирөөгө өтөт да. Экөөнү тең ниет кылып алса, экөөнү тең өтпөй калат. Ошон үчүн сиз баягы бизде орусча айтмакчы определись дегендей, сен чечип ал давай, оң жак же сол жак болду. Казаны же нафил. Нафилдардын чогуу ниет кылып койсоңуз болот. Нафилдарды эмне кылып койсо болот, чогуу ниет кылып койсоңуз болот да, алардыкычы. Мисалы, биринчи күндө пайгамбарыбыз 1-4 күн ороза кармайт эле. Ошол биринчи күнгө 13, 14, 15 ай толуп калды. Ошо да келип калды. Түшүнүктүбү? Шабандын 15-и келип калды. Үчөөнү чогуу ниет кылып койсоңуз, үчөөсүнө соогун аласыз. Нафилдер бири-бирине кийилише берет. Намазга мисалы мечитке кирдиңиз. Сиз дараттын акысы тахиятул вуду деп коет. Мечиттин акысы тахиятул масжид бар эле. Салатул хажатыңыз бар эле. Салат шүкүрүңүз бар эле. Төртөөнү тең бир ниет кылып окуп койсоңуз, төртөөнү тең өтө берет. Ниетте нафилдер бири-бирине кирет. Түшүнүктүбү? Бир ниет менен нафилдердин баарын кете берет. Бирок фарыз менен нафил жок. Орозодо дагы, намазда дагы болбойт. Түшүнүктүбү туугандар, каякта сүйлөп атат, экинчи этаждан турбайбы? Мына карайым таппайм мен сени. Айта бер. Каза намазы 6 жыл калып кеткен, эми жакын эле 20 жаштан баштап, 12 жаштан баштап фарзга кетишти. Ооба. Ошо 20 жаштан баштаган болсо, ошо калган полный каза намазын бүтүрүп туруп, анан нафил намазды башташ керек. Ол биринчи каза намаз. Казаны баардыгын бүтүрүш керек, анан нафил. Ошо нафилдин убакыттары бар го, только каза окуй бериң. Ишрактын убагында каза окуңуз, зуха, чаштын убагында каза окуңуз, тахажжудка туруп алып каза окуңуз. Түшүнүктүбү? Баардыгында мечиттин акысына келгенде каза окуңуз, бар только казаны жазып казага көңүл буруңуз да таксыр. Бул тамаша эмес. Фукахалар китептерде жазып койгон, казаны окуп берсин деген. Бул карыз нерсе бул. Бул эмне? Бул карыз нерсе бул. Ортосуна ниеттер бар. Фарыз менен нафилдин экөөнүн айырмасын айтып берейинби? Мындай караңда, миллион нафил 2 рекет фарызга жетпейт. Бүттүбү масана? Тоодой алтынды садака кылыңыз нафил да. Тоодой алтынды. Кыйын болчу. 1 грамм зекет фарызды аткарганга жетпейт соо. 1 грамм каякта, тоо каякта. 1 грамм алтын менен тоодой алтын каякта. Бирок тиги нафил, бул фарыз. Фарызга жетпейт, түшүнүктүбү? Ошон үчүн иншалла фарызга күч бериш керек. Мына Рамазан ушуга чейин мисалы 11 ай бар. 11 айдын орозосу булчу нафил да. Шабандын орозосу нафил. Ражаптын орозосу нафил. Мухаррамдын орозосу нафил. Бардык айлардыгы. Бирок Рамазандын орозосу фарыз. Түшүндүңүздөрбү? Рамазандын фазилети өзүнчө. Рамазан айда орозонун фазилети өзүнчө. Буга Кудай кааласа иншалла мына кийинки жумадан баштап иншалла биз орозого полный киребиз. Кандай кармап фазилети, тарыхы, максаты бардыгын өкүмдөрүнөн берчи иншалла. Азыр кичине эме кылып туруп эле. Эмне айтып аттым эле? Кыска түшүнүктү азыр, Дальше кеттик. Мурун жаштыгында эч бир себепсиз 18-19 жашында эле ден соолугу болуп туруп кармабай койсо, ошол үчүн кармап беребизби? Кармап бересиңер да. Жетинди жакшы түшүнбөгөндүктөн кечиримдүү болом. Эгерде өзүңдү мусулман эсептеген болсоң кармап бересиң. Мен эми исламга кирдим десең, анда кармабайсың. Мен 30 жашымда намазды баштадым, бирок буга чейин мен өзүмдү мусулман деп эсептебейт элем. Мен да ушу деп анан кийин Кудайга ишенбейт элем, алиязу билlah. Анда аркадагы мисалы балагаткан толгонго буга жетпейт. Эми башталды мунукучу исламы. Эгерде мен 12-13 жашында эле өзүмдү мусулман деп Кудайга шури бир Кудайга ишенип келгенмин го, болду анда эмне казаларды аткарып бериш керек.
3 марттан 4 мартка караган түнү досумдун арендага алып таксиде иштеген машинасын уурдап айдап кетишиптир. Астагфируллах. Милиция изине түшө албай жатат. Жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Аллахым жеңилдеп таап берсин, а? Алла таала жеңилдеп таап берсин. Астагфируллах. Аллахым жеңил кылсын. Этиятташ керек, барча этиятташ керек. Адам экен да, акылы бар болуп уурдаган. Сиздер ушинтип сабак өтүп жатканыңыздар үчүн мамлекет каражат бөлүп береби? Жок, каражат каяктан? Бул биздин ниетибиз дагы жок ага. Талабыбыз да жок, сураганыбыз да жок. Жок, туугандар. Мындайда дин иши бар го. Бунун иншалла бунун акысын Алла берет. Махлуктар канча берем десе да ал аз. Бул пайгамбарлардын усулу бар, сахабалардын усулу бар. Не деген? Ла насалукум ла насалуку алейхи ажра. Биз бушку кылганыбызга акысын сурабайбыз дейт. Ин ажра илля алалла, пайгамбарлар айткан, ар бири айткан. Ин ажра илля алалла, Алланын жоопкерчилигинде мен акым дейт. Мага бере турган сабапты Алла берет. Алла берсе көп берет, түбөлүктүү берет. Менде канча берет эле? Сахабалар айтат: "Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура." Биз силерден акысын сурабайбыз, каалабайбыз дажечи. Сураган тиякта турсун. Вообще жүрөктө ниет жок силерден сураганга. Даже рахматты дагы, рахмат деп айтасың го, ошону дагы ниет жок силерден. Рахматты да күтпөйбүз дейт. Да не только акы мына материальный нерседен берип койгон кишинен намек сам, жок ал. Ошо намерение, ниет жок ага. Даже ал биякта турсун, рахмат келип сабак берип атасыз. Рахматта ниети жок сиз. Айта турган болсо өзүнө жаша. Бул иншалла аманат да чоң. Нике кыйдыргандан кийин аял күйөөсү 2 бөлөк жашаса болобу? Никени аны эмне үчүн кыйдырган? Кызык кой бул. Элдер никени кыят да, чогуу жашаш үчүн кыят да. Албетте мындай азыр кээ бирлер ушундай ойлойт, тойго азыр даяр эмеспиз. Бул да пайгамбарыбыз динибизде деле бар. Никени кыят, уруксат деп коет. Никени кыйган эрте эле кыйып коет. Чтоб анча-мынча сөз тияк-бияк болуп турганда күнөөгө болбосун деп. Анан кийин уруксат 1 айдан кийин, Фатима энебизден нике кыйылгандан кийин 6 айдан кийин адашпасам, 6 айдан кийин анан Хазрет Али алып чыгып кеткен да. Пайгамбарыбыздын үйүнөнчү. Ошо нике кыйып туруп кийиндер алып чыкса болот, уруксат деп коет. Эч нерсе эмес. Жашы жете электе жашыруун нике кыйдырса болобу деди. Болбойт. Мынандай да жашы жете электе эми жашыруун никени эмне? Алар кандай кыйдырат, эмне кылат? Жаш жете элек болсо, балага да толо элек болсо. Эгерде сиздин оюңуз 18 жашка чейин деген болсоңуз, анда биздин мамлекеттин мыйзамына каршы болуп калат. Менин жашым 17де, мен 19 жаштамын. Кандай? Менин жашым 17де, мен 19 жаштамын деп иштеп жүрөм. Мага ошол тапкан акчам адалбы? Алдаган болуп калып атат да. Тапканыңыз эми арам деп айта албайбыз го, бирок алдаганга күнөөсү бар. 17де болсо 17де эле айтың. 19 болсо 19 деп эле айтың. Эмне кыласың? Жумушка албайт. Мына бир шериктер айтат, эгерде 17мин десе жумушка албайт экен. 19 десе жумушка алат экен. Анда болбой калат. Все равно аны алдаганга туура келип калат. Шарият жалган сүйлөгөнгө каршы. Жалган качан сүйлөйт, туугандар, качан сүйлөйт жалган? Аллаху акбар, угуп алыңыз. Жаныңызды алганга келип калды. Кудай жок деп айттым. Болсо башыңы алабыз дедим. Колуң кесип салабыз дедим. Өлтүрүп салабыз дедим. Кайнак суга салып салабыз дедим. Жүрөгүңүзчү ла илаха иллаллах менен бекем болсочу, спокойный болсочу, тилиңиз менен жок деп койсоңуз уруксат берет Куранда. Бирок ошондо дагы улуусуна амал кылып, улуу даражасына азимат деп коет. Ошо бир жанды Алла берген бирден алсаң ал, сенин колуңда беле. Мен кайтпаймын ла илаха иллаллах. Ал болсо бул соолуу, шейит болот, соолуу. Бирок ошол кезде шариятта дагы алсыз ыймандуулар жана башкалар уруксат берген да. Жалган сүйлөгөн мисалы харп деп коет, ал харп хада, согуш болуп кетти. Ошол учурларда кармап калды. Тияка кетибиз. Мынал жака кеткен, азыр кеткен, ушундай учурлар болот. Жөсө эки мусулман урушуп кетти, анда дагы кандай жалган сүйлөсө болот. Экөөнүн башын бириктирүү үчүн аялы менен күйөөсү урушуп кетти, досу менен урушуп кетти. Буга келип, сен тууралуу ол жакшы сөз сүйлөп атпайбы? Айсыз сүйлөгөн эмес ал. Сен ушун жалган айтып атасың да, баштарын бириктирүү үчүнчү. Ой, сени аябай сүйлөйт экен. Мен өзүм менен ичилик кетти деп башын кармап отурат ал. Анан бул жака келип туруп, бул айтып атат. Вай, атаң ушу менин ушу пейлим жаман да депчи. Ушундай башын бириктирсе болот. Мына окшогондо болбойт.
Сизден үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу. Алла таалам ыймандуу үй бүлө кылсын, а? Амал берсин. Караке убакыт болуп калдыбы? Бар убакыт 1-2 мүнөт жокпу? 10 мүнөт барбы? Алхамдулилlah. Устаз, менин суроом, намаздардын убактысы асыр намазынын алдына пешим намазын окуса болобу? Болот. Асырдын пешимдин убактысы асыр намазга чейин. Албетте ага өтө жакын алып баруу макру. Эң жакшысы алгачкы убакта окуганга аракет кылыш керек. Намазга кечигип келип, уюп окуганда кантип ниет кылыш керек? Жана ортодогу рекеттеринде уюп калсаң, кийин кантип улантат? Ушул боюнча түшүндүрүп берип коюңузчу. Оңой эле. Мындагы биринчиден туугандар ушуну келиңиз. Келдиңиз мечиткечи, имам окуп атат. Баштадыбы, же аягындабы, же ортосундабы? Сиз эртерээк келип салам бергенге чейин кошулсаңыз, сиз ошого кошулуп калган болуп эсептелесиз. Имам ат-тахиятта отурат. Кандай болсо дагы биз эмне кыласыз? Биринчи турганда ниет кыласыз дагы. Кулак какканда туруп кагасыз. Отуруп баратып кага бербеңиз да. Эртерээк жетип алайын депчи. Жок, туруп калганда ошо. Ниет фарыз. Макулбу? Ниеттен кийин Аллаху акбар биринчи такбир фарыз болот. Кээ бирлер келип эле кулакты кагат, бирок Аллаху акбарды айтпай эле кирип кетет намазга. Ал намазга кирген жок ал. Намаздын сыртында калып калды. Ойлоп атат намаздын ичине кирдим окшойт депчи. Жок. Түшүнүктүү? Ошон үчүн сөзсүз кулакты какпасаңыз дагы, мисалы Аллаху акбар деген болсоңуз, намазга кирдиңиз. А сиз кулакты кагып Аллаху акбар дебесеңиз, намазга кирбедиңиз. Ошон үчүн кулак кагуу бул сүннөт. Аллаху акбар деп айтыштык, биринчи Аллаху акбар деп айтыштык, бул фарыз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн иншалла туруп эле Аллаху акбар дейсиз да, колду байлап, анан кетесиз. Рүкүгө барасызбы, кокс. Кээде имам рүкүдө болуп калат да, рүкүдө таап каласыз. Эгерде имамды рүкүдө тапсаңыз, ман адарка руку факат адар рака. Ким рүкүдө тапса, ал рекетти тапты. Ошол сиздин эсебиңизде рекет болуп эсептелет. Андан кийин имамды рүкүдөн тапсаңыз. Эгерде рүкүгө баратканда имам туруп кеттиби? Аны успет этпей калдыңыз, болду. Сиз да туруп кете бересиз, бияктан карап турбаңыз. Рүкүдөн туруп кеттиби, саждага бардыбы, кошула бересиз. Бирок эсебиңизде, акылыңызда, зейниңизде ошо канчаны рекетти имам менен окудуңуз? 2 окудуңуз, же 3 окудуңуз, же 1 окудуңуз имам мененчи? Макулбу? Андан кийин имам салам бергенден кийин, эки жакка салам бергенден кийин, сиз салам бербестен туруп турасыз дагы, колуңузду байлап субханакаллахумманы окуйсуз. Аузуну окуйсуз. Бисмиллахны окуйсуз. Фатиханы окуйсуз. Ичиңизден амин дейсиз. Зам сүрө кошосуз. Кадимкидей рүкү, баягында 2 саждасы менен. Макулбу? Эми мынандай кылып калат. Мына бул карап туруңуз, пешимдин 4 рекет фарызы. Мына 2-ону жетпей калдыңыз да. Бул 2-ону жеттиңиз. Имам менен 3-чү, 4-чү рекетти окудуңуз. Турасыз дагы мына 2-ону окуп бересиз. Бул 2-онда зам сүрөлөрү бар, а? Фарызда мындай да. Биринчисинде зам сүрө бар, экинчисинде зам сүрө бар, үчүнчүсүндө эмне? Зам сүрөсү жок. 4-чүсүндө зам сүрө жок. Мейлиби? Сиз келип туруп мына 3-4кө кошулгандан кийин мына 2-ону толукташыңыз керек, мойнуңузда ушул 2. Так, түшүнүктүбү? Эми сиз келсеңиз, имам менен мына акыркы рекетти окуп калдыңыз. Түшүнүктүбү? 4-чү рекетти имам менен окудуңуз. Сиздин мойнуңузда мына 3 бар. Канча бар? Мына 3 бар. Эми имам салам бергенден кийин эки жака турасыз дагы, мынаны окуйсуз биринчи. Фатиханы окуйсуз, зам сүрөнү окуйсуз дагы, отурасыз. Себеп деген 2 болуп калды да. Сиздин акыңызда канча болуп калды? 2 болду. Көрдүңбү? 2 рекеттен кийин эмне кылыш керек эле? Ат-тахият бар. Отурасыз дагы кадага ат-тахиятты окуп турасыз. Андан кийин буну окуйсуз. Фатиха менен зам сүрөсүн окуйсуз буда. Турабы? Буну окуйсуз. Андан кийин турасыз. Дагы буну зам сүрөсүз окуйсуз. Түшүнүктүү болду да? Эң негизгиси ушул жерде да. А мынасында эгерде имам менен сиз 3 рекет окусаңыз, анда оңой эле. Туруп 1 рекет окуп коесуз, кошуп коюп бүттү. Кеп маселеде эгерде имам менен 1 эле рекет окуп калдым, калган 3-өнү кандай окуйм дегенде мына ушул суроо. Түшүнүктүү? Аллахым каалабаса. Жомуна. Устаз, ишенимден чыккан, күмөн сүрөткөн адамдын артынан жеке детектив же агент жалдаса болобу? Бизнес партнер же үй бүлөдө аял күйөөсү аялына рахмат. Жок, болбойт таксы. Жакшы дуа кыла бериңиз. Жаман күмөн сүрөбөй. Эгерде душман боло турган болсо, вот ошого анан кийин ал бөлөк нерсе. Атайын мисалы бол разведка, коопсуздук, этияттуулук, үй бүлөнүкү болсун, мамлекеттики болсун, анда бөлөк нерсе.
жөндөн күмөнгө адамды салып, ошонун аркасынан айыбын издетип, чукулатып, ал жакшы эмес. Германиядан алган карыз акчага ипотека берилип жатат го. Ошондо ипотекага үй алса болобу? Караңыз, мынакей процентке алган маселе боюнча мусулман мамлекеттеринде процентке алган арам болот. Болбойт. Бул жактагычы. Эми эгерде мусулман эмес мамлекеттер болсо, биздеги фик китептерде жазылган, ошол жакта алса болот. Риба жок да аякта. Сүткорлук аякта жок депчи. Эми ошол жактан Кыргызстанга алып келип бере турган болсо, Кыргызстанда берилип атабы же ошол жакта? Демек кайсы жерде берилсе, ошол жер эсепке алынат да. Болбойт дегенде. Устаз, мен Аллага мен ар дайым сенин жолунда жүрөм деп сөз берип койгонмун. Бирок мен аны башка мааниде айткан элем. Эмне кылайын? Кандай мааниде экен? Ошону айтсаң, аны мен жооп берейин. Асыр сүрөсүн асыр намазында гана окулабы? Башка намазда асырды окуса болобу? Болот. Бардыгында эле асыр сүрөсүн только асырда окуш керек деген жок бизде шариятта. Асырда башка асыр намазында башка сүрөлөрдү окусаңыз болот. Асыр сүрөсүн башка убактарда окусаңыз болот. Узун Куран аяттарынан үзүндү кылып окуса болобу? Зам сүрө кылып. Мисалы Аят-ал Курси сыяктуу болот. Болот. Мен биринчи группада инвалидмин. Денем иштебейт. Дарат ала албайм. Таяммум алайын десем, дайыма памперсте жатам. Эмне кылсам болот? Рахмат. Аллахым сизге шифа берсин. Эгерде дарат ала албасаңыз, ушул жерде бирөө дарат алдырып койсо жакшы болот. Так, ага дагы жок болсо, таяммум алыңыз. Дагы эгерде ушу памперсте ора турган болсоңуз, кыжалат болбоңуз. Сиз үзүрлүсүз. Ошо менен окуй бересиз. Үзүрлөө кирет. Аял киши мен балдарыма өзүм дем салсам болобу? Кайсы сүрөлөрдү окуйм? Дем салсаңыз болот, салышыңыз керек. Эгерде мисалы айыз учурунда, нифас учурунда болуп калса, балдарга дем салса болбой калат эми. Куран окуган болуп калат. Атасы салсын да. Бирок ошол нифас учурунда, айыз учурунда дагы дуа катары, аят катары эмес, себеп Ихлас, Фалак, Насты окуп жатат го. Аят-ал Курсини окуп жатат, түндө сүннөт. Дуа катары окуп жатса болот. Сүрө катары эмес. Түшүнүктүбү? Мисалы машиненин дуасы бар: Субханаллади саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун деген аятта булчу. Ушуну аял кишилер айыз учурунда деле машиненин дуасын окуса, улоонун дуасын окуса болот. Аят катары эмес. Ниетинде дуа катары болсун да. Түшүнүктүбү? Балдарга дем салсаңыз жакшы болот. Фатиханы салыңыз сөзсүз. Аят-ал Курси, Аман Расул аягына чейин. Ихлас, Фалак, Нас. Мынакей. Жолдошум Россияда бир күйөөсү менен толук ажыраша элек никеси бар аял менен мамиле куруп, бирок биз менен да кабарлашып, ыплас жолдо жүрөт. Кандай кылсам туура болот? Ортодо эки бала бар. Кайнатамдын үйүндө эки бала менен кызым өзүм отурам. Караңыздар, эгерде бир адамдын арам иш кылып атканын көрсөңүз, жаман иштерди кылып атканын көрсөңүз, аны эмне кылышыбыз керек? Биринчиден Алла Таалага кайрылып дуа кылыңыз. Я Алла, ушуну туура жолго сал, жүрөгүнө иман бер, я Алла депчи. Жакшы. Экинчиден сөз ага сиз даават бериң. Жамандыктан кайтарың. Кудайдан корк, ахиреттен корк, өзүңө райым кыл. Алланын алдында кантип жооп бересиң? Тим более никеси жок ушундай бир аялдарга неме келиндерге барып атат. Бул болбойт. Бизди да арам кылба, бала чаканы да арам кылба, абир берет. Мынандай жакшынакай кайтарыш керек, аны айтыш керек. Акырын бирок мындай даанышмандык менен, хикмат менен урушуп, жаңжалдашып, кыйкырып, өкүрүп, бакырып эмес, жакшынакай айтып, түшүндүрүп, пикир гам менен да. Салам алейкум, менин сурам, кыямат күнү кантип башталат жана кантип бүтөт? Деги эле ал күнү кимдер бактылуу болобу? Аллах. Кыямат күнү бактылуу боло албай калды го эч ким. Ага чейин эле бактылуулар өтүп кетет. Бактылуулар о кыямат күнгө чейин эле кетет, таксыр. Кыямат кимге? Эң бузуку бактысыздарга. Кыямат бактысыздарга. Кыямат кандай болот? Кокустан болот. Кыямат кандай болот экен? Кокустан болот. Сахи Бухариде риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кыямат кандай болот деген. Эки соодагер материалды ачып, көрсөтүп, эми соода болгонго чейин кыямат болуп калат дейт. Дагы айтат, бир адам мисалы оозуна лукма алып, эми тамак жеп атыпчы. Эми нан жейбиз го мисалы, тамак, манты жейсиз. Оозуңа алып, ушу колуңа алып, оозуңа салганга чейин кыямат болот деген. Ушунда момент тез болуп, кокусунан болот деген да. Алла Таалам иншалла баарыбызды сактасын, иманыбызды саламатта кылсын, эки дүйнөбүздү аман кылсын, элибизге, журтубузга жакшылык, амандык берсин. Амин. Ооруларга шифа берсин. Аллахумма шфи шифаан камилан амиджан мустамир. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina.